Биз мындай ысырапкөрчүлүктүн апалар туу чокуусуна кетти. Тойдо көрсөңүз 3 салат, 4 салат, эт, жылкы, пылкы калбайт коюш дегечи. А жетимдер үйүнө берип кой десең бербейт. Тигиндей кылып кой десең бербейт. Ысырап кылып, ушунчалык ысырап. Жакында байым бир байка айтат, нарындан келатканда дейт, жолдон келип туруп бирөө бир кап неме таштады дейт. Кап таштады дейт. Анан кызык болду. Не бол көрөйүн десе тигилер жана түштөндүрүү, сандарды жанагындай жакшы жактарын жанагындай эмне деп койот эле, учап эле, учалардын баарын тартып берген, булар bundan урган, тарт кыдырып тигиндей мында машинеде унуп койгон, бир күн жатып калган, анан эртең менен келатса эле машине сасыйт. Не болду, жыт таза, жана эт сатып кеткен да. Анан ошону таштап кетти. Анан ысырап жок жерде ысырап болсо анан береке кетеби? Биз азыр канча миллион президент алып келсек дагы эл өзү оңолмоюнча, өзү ысырапты токтотмоюнча, Аллах Таала Куранда айтат, жегиле, ичкиле, бирөө ысырап кылбагыла дейт. Бизде ысыраптар моундай. Тойлорго кеткен убакыт, тойлорго кеткен ысырап. Бул жакта жетим жесирлер, тойдо кимдер? Только прокурорлор чакырат, тааныштар чакырылат, анан ким тиге акчасын берген, расчет да буга, кайда буну чакырыш керек. Каяктагы той, каякта батайы. Жетим жесирлер чакырылбаса, жалаң сиздин тааныштарыңыз чакырылса, каяктагы. Анан сиздин салаттардын баарын лишний бересиз пакетке, биз аны салып кетебиз, алып баргандан кийин аны холодильникке салып коебуз, аны эскирип кетет, анан итке таштасаң ит да жебей калган го. Ысырап болуп атат да булчу.